Теңир ата десе, эми Теңирди ата кылып алдыңарбы деп момун мусулмандар суроо кылган да. Сен Аллах деп айтып атпайсыңбы? Атадан бийик дегеле Кыргызда өзү сөз жок да. Эмне Теңир байке дейинби? Теңир ака дейинби? Теңир дада дейинби? Ата да. Аламдан да берилет Теңир ата деп. Атадан бийик сөз жок да өзүчү. Анан атынан айтканда, мен бир жаш улуу байкени жежени систейм. Атынан айта албайм. Мейли жаман тракторист болсун. Себеби мен душам бербейт ага. Ошон үчүн сый кылат мага жеңелерим. Жолуккан сайын жеңе деп турат. Рахмат деп мындай. Ошол сиздин сыпатыңыздан сый кылат. Анан ушу ааламдын ээсин Аллах деп коюш, сен эмне классташсың маны менен? Ага караганда ата деген жакшы эмеспи? Көрдүңүзбү Кыргыздын ыйман сыпатын? Же болбосо жараткан деп, кудуреттүү Кудай деп тергеп. Же тергебайт. Аллахтын бир эле аты болсо, анда кантип айттың, кантип ушу оозуң барып атат? Мени келип туруп балам, Арстанбек десе, эсим чыгып кетпейби, чочуп кетпейби? Келиним келипчи. Өсүмөн кичүү киши келсе деле мен жакшы кабыл албайм да. Ыйманы сыпаты жок, байке деп койбойбу? Аке деп койбойбу жок дегенде? Сиз деп койбойбу деп деле мен кайдан ага мен мээрим төкмөй элем, жаман көрөм да. Анысы кандай Теңир ата деп айт. Кудуреттүүм деп айт жок дегенде. Жаратканым деп айт. Чексиз мээримдигим деп айт. Келинчегиңди деле бар атынан кайра айткыча сулуум деп койчу. Периштем деп койчу. Акылдуум деп койчу. Айым деп койчу. Ал башкача мамиледе болот. Ошондуктан келиңиздер бир мындай биринчи ошо ыйман дегениң эле ошо сыпатың. Улуулук сыпатыңды көрсөт. Ыйманың бир тыйымынын астындачы. Ошо бысымылдаң эле атынан айтпа. Улуу адамды деле атынан айтпа. Ал таксыр эмес да сен айткан. Ал пенде эмес атынан айткадай. Ошондуктан Теңир ата Кыргызга кабарын берди. Ишенимин берди, анан иш тапшырды. Сыйкырын берди, энергиясын берди. Эмнеге? Анткени эки дүйнө биригип атат. Адам ааламдык түшүнүккө өтүп атат. Ааламдын ролун адам аткарып калыш керек болот. Ошо ааламдын ролун кыргыз аткарат. Башка улуттун